Karışkır geldi. Tülkü ağa cagalları kake geliniz kuyruktan köp jep koyup may ekirip turam. Tigini siskedep alıp koydum ele dedi. Karışkırdı Tülküm ne dedi odan? Aldı adamı? Tetiği kuyruktu dedi. Tetiği kuyruktu. Men siske koyup koyum. Sis tijesinde koyup koyum. Men köp jep alıp ayabay көңілім айнып атат деп алды атат алдында капкан болбосун деп шектенген карышкыр анчалык көңүл сүйбөй тигиге мыкчуя тигилди. Кээде ушинтип кекирейип каласыз. Апай жаныбарлар экен балдар. Же биз багабызбы буларды? Багабызбы? Багалбайбыз да, булар жапайы жаныбарлар. Biz болсо жанагы ит, мышык дегендерди эле багабыз, балдар. Карышкыр, түлкү деген бул токой жаныбарлар болуп эсептелет. Жапайы жаныбарлар. Ошол жапайы жаныбарлар жөнүндө окуп берейинби? Багыз окуп турабыз, Түлкү менен карышкыр. Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин салаңдатып, келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун куйругун көрүп кубанып кетти. Аны тегерене карап, салып койгон капканды көрдү да, шилекейин чубуртуп, эмне кылаарын билбей туруп калды. Биз кыргыз, бардыгыбыз кыргызбыз, кыргыз эл жомокторунан окуп берем. Бул кыргыз эл жомоктору ушул биздин илгерки ата-бабаларыбыздын жашоо турмушунан алынган, ой тилектеринен алынган, жыргал жашоосунан алынган жомоктор болуп эсептелет экен. Бул биз жомоктордон балдар ошол адамдардын кул мүнөздөрүн жан жаныбарларга салыштыруу менен билет экенбиз да ошондой жазылган. Бул кыргыз эл жомоктору үчкө бөлүнөт экен. Капкандагы куйрук четке ыргыды. Баягы карышкыр капканга чабылганда капкандагы куйрук эмне болуп кетиптир? Четти көздөй ыргып кетиптир. Түлкү аны илип алды да жат бөрү аке жабышып, капкан менен кабышып, эртең эрте ушерден ээси менен табышып деп шаттанып ырдап жеде жолко жүрүп кетиптир. Караңызчы балдар, баягы куйрукту түлкү жыргап алып, жеп алып, анан карышкырга эмне дептир? Карышкырды бөрү деп аташат экен. Бөрү аке ушул жерде капкан менен кармашып жата. Багам декен, үйдү көрмөрбү мына? Декен, атты айтат экен, мен мунун деген маласын сүйрөп, жерлерин айдап берем. Мени минип алып, кожоюн шаарга барат. Мени баарынан жакшы көрөт дейт экен. Андан кийин күчүп айтат экен. Мени жакшы көрөт. Мен анын болгон мал мүлкүн кайтарам дейт экен. Анда кожоюн угуп калып, келип үчөөнө айтат экен. Жок, жаныбарлар, мен баарыңарды жакшы көрөм. Ар бириңер өзүнчө аткарган кызматыңар бар. Талашпагыла деп кожоюн эмне кылат экен? Баарын ынтымакка чакырат экен. Бүгүнкү жомоктун каармандары кимдер экен? Ат, уй, күчүк кене, ал эми бул буларды баккан кожоюн экен, көрдүңөрбү? Сен үйгөргө да бар. Эми сени жейм. Жесең же, бирок айта турган сырым бар. Деди. Ал эмне болгон сыр экен? Сен өтө күчтүүсүң. Мунуңа менин шегим жок. Бирок кудуктан сенден да күчтүү, сенден да чоң арстан бар. Ал сени жейм деп ачууланып жаткан. Ошого барып, бир беттешип көрбөйсүңбү? Мени анан деле жейсиң. Мен эч кайда качпайм. Мына ушул кудукта көрчү өзүң.
Арстан чындага чубаным. Арстан. Тезирээк айт. Кана, кайсы жерде? Элчитип баргын. Мынакей, мына ушул жерде. Биринчи башыңды салып карап көрчү. Коенек. Мен ушунуңдан кантип кем калайын? Кана, күрөшкө чыгабычы. Кел Арстан. Деп кудукка секирип түштү. Ушунчалыкта макул Арстан экен. Арстан коендон ошентип кутулуп, макоо экен деп шылгындылып секирген бойдон коен кете берипти токойго. Үчөө кимисин ээси жакшы көрөөрүн талашып калышты. Албетте мени деди. Анткени буурусуна менин баласынан тартып берем. Токойдон отун алып келем. Өзү болсо мени минип алып шаарга барат. Менсиз анын күнү өтпөйт. Андай эмес. Андай эмес. Ал мени өзгөчө жакшы көрөт. Мен анын бүтүндөй үй бүлөсүн сүтү менен багам.